Assalamu alaikum. Kırgızstandıklar, Kırgız elim. Жумуштан кел айтып, ушинтип кече мына ал жерден машинанын дөңгөлөгүн жарып алган элем. Бүгүн мынантип бир ушул айылдан эле бир тургун мындай топурак шагыл менен толтуруп коюптур. Молодец, соопчулук иштерди кылып атыптыр. Мына балдар мынантип толтуруп атыштыр. Жолдордогу тешик жамактарды көрүп аябай ыраазы болдум. Анан өзү биринчи Акаевтан бер жагын айтканда, Бакиев келгенде бир сүйүндү биле. Оңолсок керек. Бакиев президент болуп калды, оңолобуз деген ой болду эле, бирок ал оюбуз ташка болуп Бакиев кетип калды. Андан кийин Атамбаев болду эле. Таза шайлап бердик эле СДПКны. Күйүп, пышып, урушуп, талашып, туугандар урушуп кетип атышты. Ана мынантип карап койду бизди жолду. Мына машина, в общем, биринен катсаң экинчи ямага түшөсүң. Мен азыр машинадан түшүп эле тартайын. Мен видеонун башында эскертпей кетипмин. Биз Оштогу Төлөйкөн айылындабыз. Бул айылда белгилүү акын Жолон Мамытов, Капар Айтиев өскөн айыл болот бул. Жаратылышы өтө сонун. Кооз, мындай болгон зоолорубуз бар. Анан бирок жолдорубуз начар болуп атат да. Биз бул өкмөткө, айыл өкмөткөбү же өкмөткөбү билбейм, өгөй баласыбызбы мына. 3-4 жылдан бери ушу жолду жамабай койду. Бул оңдомок турсун, жамабай коюшту. Мындай кечегиндей жамгырда эки сыйрадан баллондорду, машиналардын дөңгөлөктөрүн жардык. Бул жерлерде өзүбүз бир-эки абаларыбыз толтуруп көрдү, болбоду. Эми не кылышты билбей калдык. Эми мен бул жерди мындай кылып тосом дагы. Ушул жерге балык багам чамасы. Мына ал жерге дагы бир досум бакса, мына ал жерге дагы бир кошунам балык багат. Эми ошондой бизнес кылабыз бизчи. Бул болбой калды бул. Көрдүңүздөрбү жолдун акыбалын? 3-4 жылдан бери ээрчитип келген өгөй баладай кылып, ушул жолдор каралбай, деген адам жок. Мынакей. Оңдолбой эмес, бул даже жамалбай жатат бул жолдорчу. Жылына калып кетет. Мына эртеге май айларында ушу жол оңдогондор иштерин башташат, бирок ошондо дагы калып калат деген ойлор бар да, мына карагыла. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Кыскасы кете берет ушинтип. Бул бир эле чекеси. Азыр мен өдөрөк барып, ал жагыраак барып дагы тартам. Мына ушундай жолдор. Мына ямага түшпөй, мындай өтөбүз. Мына чекеден тешик жамак. Ушундай жолдор. Көрдүңүздөр мына. Бул ар бир ямага балык баксак бардык айылга жетет. Туугандар, мынакей. Ар бирибиз бирден яманы элеп алып, тосуп, мына жерге оңор балык батабы. Мынакей. Мына. Мышык ыйлайт. Мышык ыйлайт, мышык.
Мынакей. Birinden ötsen birine açıyorsun. Mынакей туғандар. Жолдың ахуалы ушундай. Bir жакшына жер жок. Bundan bir neçe ay murun bu. Murunku өкмөт башчы, премьер-министр Марипов ушул жерден өткөн. Ол жакта ол деңгейге ГЭС курабыз деген ошонун проектисин көргөн өткөн. Кандай ушул жолду көрбөй калды мен билбейм, түшүнбөйм ушул жолдон өтүп, бу жолуңар чатак го деди экен, дебеди экен. Эми балык багабыз, эми мына таяр суу дагы бар. Суу ташыштын кереги жок. Болбосо мына ал жерде каналда суу бар. Ушудан алып чыгып буюп, ушул жерлерге балык багабыз. Көрдүңүздөрбү акыбалын? Шопурлар ыйлап атат. Эл кыйналып кетти мына. Бирөө, экөө жок дегенде ушул ямага түшүп, машиналардын дөңгөлөктөрүн жарышып, же өкмөттү сөгүшүн билбей, же айыл өкмөттү сөгүшүн билбей. Буну ким карайт ушуга? Мен кайрылып кететем. Садыр Нуркожоевич, улуу урматтуу биздин президентибизге. Ушул айылды бир карап коюңчу, Садыр Нуркожоевич. Катыгыраак чүчкүрүп коюңчу. Ушул Ош облусунун губернаторунабы же айыл өкмөт башчыгабы бирөө жарымга мына чеке менен келип атат. Жол менен баспай машина, мына машина чеке менен кетип атат. Көрдүңүздөрбү? Жол нар жакта эмес, бул машина мына ал жактан ямадан качып ушул жак менен кетип атат. Анын ал жагын айтпай эле коеюн. Ушундай акыбал, жолдун акыбалы, туугандар. Болбой калды эми. Балык багабыз чамасы. Балык бизнесин өнүктүрүшүбүз керек. Мына жерге Нурбек бакса, мына жерге мен баксам, мына жерге дагы бирөө бакса, ошондо биздин айыл боп кетет экенбиз.